Наталья Никитенко бары президенттин колунда. Садыр Жапаровду күч органдарынын башчылары адаштырып жатышабы? Улукбек Мариповдун карышкырга кой кайтарткан алешемдеги чек ара маселесин Атамбаев аталасын чыгарып кеткен. Камчыбек Ташиев чек ара маселеси боюнча Баткенге барды. Дастан Бекешев өзгөчө статус берсе эле Баткендеги көйгөйлөр чечиле койбойт. Камчыбек Ташиев чек араны тактоодо жер алмашууга туура келет. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Наталья Никитенко бары президенттин колунда. Депутат Наталья Никитенко парламентте Конституциянын жаңы долбоору талкууланып жатканда сунушталып жаткан башкаруу системасы монархиялыкка окшош экенин билдирди. Система көбүнесе президенттик же супер президенттикке да эмес, монархиялык модельге окшош. Бардыгы президенттин колунда. Ал аткаруу бийлигинин башчысы, сот бийлигинин түзүүгө катышат. Парламент алсырай түшкөн шартта пирамиданы элестетсе болот. Президент, сот бийлиги жана чексиз ыйгарымдарга прокуратура деди ал. Никитенко парламент алсыратылган мындай системаны колдобосун айтты. Эл өкүлү президенттин министрлер кабинетинин башчысынын жоопкерчилиги боюнча маселеге да токтолду. Парламент өкмөттүн ишин канааттандырбай койду дейли. Бул жаатта президент эмне кылат? Ал министрлер кабинетин отставкага кетирүүнү чечет. Маңызы боюнча ал аткаруу бийлигинин башчысы, ошондо эмне ал өзүн өзү отставкага кетириш керек болобу деп кошумчалады депутат. Конституциянын жаңы долбоору көп убакыттан бери юристтер жана коомчулук тарабынан сындалып келет. Буга чейин Конституциялык кеңеш менин мүчөлөрү долбоордун толукталып кайрадан иштелип чыккан вариантын сунушташкан. Бирок юристтер долбоордо бийлик бутактарынын ортосундагы кармоо жана тең салмактуулук системасы жок кылынган деп белгилешет. Бул өз кезегинде мамлекеттик бийликтин туруктуулугу менен бекемдигине жана адам укуктары менен эркиндиктеринин кепилдигин иш жүзүнө ашырууга олуттуу коркунуч жаратат. Жаңы Конституциянын эң башкы демилгечилеринин бири президент Садыр Жапаров болгон. Мындан тышкары ал депутаттардын колдоосу менен башкаруу формасы боюнча референдумда демилгеленген. Референдумда президенттик башкаруу формасы жеңген. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаровду күч органдарынын башчылары адаштырып жатышабы? Муфтияттагы интрига, каржылык ызычуу, максат ажы Токтомушевдун камалып чыгышы бийликтин беделине сокку ургандай болду. Президент Садыр Жапаровго күч органдары туура эмес маалымат беришип, адаштырып салышканбы? Чечмелебей эле коелу. Муфтияттагы миллиондор ордунда эле сакталып турганын ошол тармактын өкүлдөрү Акин Токталиев менен Бакыт Нурдинов айтып чыгышты. Коомчулук эки анжы абалда калды. Президенттик аппараттын таңгылыктуу жооп жасай алышкан жок. Мындай жагдайга Садыр Жапаров айланасын тазалап, күч органдарынын башчыларын алмаштырып, профессионалдарга басым жасашы зарыл. Эске салсак, мурда президенттер генералдардан күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринен күйүп, трагедияга кабылышкан. Андыктан алдын ала ойлонуу керек. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Улукбек Мариповдун карышкырга кой кайтарткан алешемдеги. Садыр Жапаров баш, Улукбек Марипов төш болгон бийлик 48 мамлекеттик уюмдардын ичинен 16сын калтырып, реформасын баштап киришти. Өткөн жумада премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн токтоому менен 1 айлык мөөнөткө министрлик менен ведомстволорго структурасын жана штаттык бирдиктерин бүтүрүп, өкмөттүн кароосуна киргизгенге тапшырма берди. Мурунку өкмөттүн структурасында министрликтер, комитеттер жана агенттик жетекчилеринин 3төн орун басарлары жана 1ден статс катчылары болгон. Кулагыңызга күмүш сырга, Улукбек мырза. Оптимизация реформасын, мекеменин структурасын жана штаттык бирдиктерин өзүңөр чечип келгиле деп жетекчилер менен орун басарларына жана статс катчыларга берип, карышкырга кой кайтаткандай эле болдуңуз. Себеби алар кол ирисине тартат болуп, өздөрүнүн кызмат ордун кантип сактап калуунун айла амалын издеп жаткан чактары. Кыскартууну баягы эле карапайым адистерден баштап кыскартууларга эмитен даяр болгула деп кулак кагыш кылып жаткан эмиш. Урматтуу Улукбек Асамидинович, мекеме ведомстволорунун орун басарларын, статс катчыларын мүмкүн болушунча жаңы кадрлар менен толуктаңыз. Себеби булардын ушул убакка чейинки чеке жылытарлык иштери жок. Дагы эле бийликте калууга жандал бастап жатышат. Жетекчи алмашса деле булар ошол бойдон кала берип, алды 10-15 жылдан бери иштеп келет. Анан ушулар мамлекетке реформа кылып жыргатабы? Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Чек ара маселесин Атамбаев аталасын чыгарып кеткен. Алабукадагы бул көрүнүш анын былыктарынын бир чети болуп эсептелет.
Чек арадан да акча жасаган десе эч ким шек санабайт болуш керек. Каримов байкушту аны өлөт, мына өлөт деп аңдып жүрүп, өлбөсүнө да койбой өлтүрүп тынды. Мурда Өзбекстан десе өңөөчү бозоргон Атамбаев Каримов тынчыгандан кийин Өзбекстанга сергаттоо болуп калган. А түгүл өзбекстандык бир тууган акеси бар экенин айтып, мурда Баткенге барса Баткендик, Таласка барса Таластык болуп жүргөн Атамбаев бир заматта Өзбекстандык боло калганын билебиз. Жакында аксынын Уңгар тоосунун да чыры чыгат болуш керек. Кечээ эле соц тармактын Өзбекстандын техникалары чек арага чыгып алганда Атамбаев дипломаттык жол менен бир заматта маселени чечип койгон деп каратып туруп, ыйманын жуткан бир жугунткордун макаласын угуп калдым. Уңгар тоого өзбектер бастырып келип 4 жараныбызды залогко алып кеткенде Атамбаев алардын чыгарып алуу үчүн алаканын уруп койгон эмес. Өзбек туугандар бир айга жакын кармашып, Кыргызстандын далдыр президентине жарандары керек эмес окшойт. Бул байкуштардын да үй бүлөсү, бала бакчасы бар дешип, адамгерчилик кылышып кое беришкен. Келечекте Атамбаевдин арам иштеринин көбүн көрөбүз. Жыл өткөн сайын чыга берет чубалып. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев чек ара маселеси боюнча Баткенге барды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 18 февралда Баткен облусуна барды. Маалыматка ылайык, Камчыбек Ташиев чек ара боюнча маселелер жеринде кароо үчүн Баткен областына барган. Белгилей кетсек, буга чейин УКМКнын башчысы Ташиев Германиядан учуп келип Баткенге бара турганы кабарланган. Ал 12 февралда Германиянын борбору Берлин шаарындагы клиникалардын биринде жүрөгүнөн операция болгон. Чек арага барган Камчыбек Ташиевди Өмүрбек Суаналиев тосуп алды. Ташиев чек арадагы Аксай айылынын тургундары менен жолугушту. Мамлекеттик чек ара боюнча жооп бере турган мамлекеттик чоң кызматкер мен болуп эсептелем. Биз өзүбүздүн коопсуздукту сактоо үчүн бардык нерсеге барууга даярбыз. Делимитациядан өткөрүп, демаркация жүргүзүп, март айында Тажикстан менен сүйлөшүп буюрса иш баштайбыз. Өзбекстан менен сүйлөштүк, сүйлөшүүлөр талашып тартышып оор жүрөт, деди Ташиев. Эл чындыкты билсин. Дастан Бекешев: өзгөчө статус берсе эле Баткендеги көйгөйлөр чечиле калбайт. Депутаттардын бир тобу Офис простых решений и результатов уюмунун өкүлү Маргулан Сейсенбаев менен жолугуштуңуздар. Жолугушуунун негизги максаты эмне болду? Бул жерде эч кандай саясат жок. Анда Украинада болгон реформалар, экономикалык маселелер тууралуу сөз жүрдү. Ошондой эле мамлекеттик башкарууну жакшыртуу, мамлекеттик органдар менен коомдук институттардын ишиндеги эффективдүүлүктү арттыруу тууралуу сөз болду. Негизги бул жолугушуу тажрыйба алмашуу максатында уюштурулду. Премьер-министрдин Баткен облусуна өзгөчө статус берүү жөнүндө пикирине кандай карайсыз? Облустагы маселелер өзгөчө статус берип койсо эле чечилип калбайт. Эң ириде ал жактагы социалдык экономикалык абалды оңдош керек. Элдин жашоосу оңолмойун ар түрдүү көйгөйлөр чыга берет. Чек араны чечүү зарылчылыгын активисттер көтөрүп жатышат. Депутаттар деле маселени алып чыгып чечүүнү демилгелесе болобу? Азыр чек ара УКМКга өтүп кеткен, бирок учурда чек араны делимитациялоого жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиянын жетекчиси Камчыбек Ташиев өзү жок. Бизде деле маалымат жеткиликтүү эмес, бардыгы купуя. Парламентте көтөрүлгөнү менен баарын бир адам чечет. Ошон үчүн ал өзү эки тараптуу активдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү керек. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев чек араны тактоодо жер алмашууга туура келет. Март айынын башында Тажикстан жана Өзбекстан менен чек ара боюнча мамлекеттик комиссия ишин жандантат. Бул туурасында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун тургундары менен жолугушуу учурунда билдирди. Ташиев чек араны тактоодо жер алмашуу болоорун бирок аны түшүнүү менен кабыл алууга чакырды. Бирок мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген бир да чечим кабыл алынбай турганын баса белгиледи. Бул жерден 10 жер алыш үчүн аркы жагынан 2-3 жер бергенге туура келип атат. Муну силер туура түшүнүшүңөр керек. Ата бабам мал багып жүргөн жайлоо эмне үчүн өтүп кетти деп чыкпай сабыр кылып туруңуздар. Картаны, документти карап бир чечимге келебиз. Мисалы, Ала Букадан жер берсек, анын ордуна Сузактан алабыз. Көбүрөөк жер алыш үчүн мамлекетти бир уч жерин беребиз. Баары биз ойлогондой боло бербейт. Кээде коңшулардын көңүлүнө карап каласың, деди Ташиев. Ошондой эле ал өткөн жылы декабрда Өзбекстандын делегация Бишкекке келип 2 күн жүргөнүн айтты. Анда дагы талаш тартыш түнкү саат 3кө чейин созулуп, эки тарапка тең туура келе турган протоколго кол коюлганы кошумчалады. Аны менен катар мындан ары кыргыз бийлиги чек ара кызматын күчтөндүрө турганын билдирди. Мындан сырткары Ташиев Баткен облусундагы коррупция, контрабанда фактылары аныкталбай жатканына нааразы болду. Бул боюнча бүгүн УКМКнын жана чек ара кызматынын кызматкерлерине чогулуш өткөрө турганын айтты. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.